Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши боюнча соттук отурум 17-июнга жылдырылды. Буга Сапар Исаковдун жактоочусу COVID-19 карата ПЦР анализин тапшырбай калуусу себеп болду. Жактоочу Замир Жошовдун айтымында буга чейин кардар менен жолугуп, анын кызыкчылыгын жогорку сотто коргоо боюнча пикирин угууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мындан улам сот процессине төрагалык кылган Жаңыл Мамбеталы Сапар Исаковду мамлекеттик жактоочу менен камсыз кылды. Эске салсак, 2019-жылдын декабрында Бишкектин Свердлов райондук соту Сапар Исаковду 15 жылга кесип мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Ал эми ушул жылдын март айында Бишкек шаардык соту Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзүүдөгү коррупцияга байланыштуу райондук соттун өкүмүн дээрлик күчүндө калтырган. Бүгүн Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда мамлекеттик айыптоочунун сунушунун жана соттолуучулардын жактоочулардын кассациялык даттанууларынын негизинде Бишкек шаарындагы ЖЭП боюнча жазык иштин кароосу башталып, соттук отурумда жактоочу Замир Жошов СИЗО-1 мекемесинин талаптарына ылайык коронавируска карата анализ тапшыруусу керектигин байланыштуу соттолуучу Сапар Исаков менен жолугушууга мүмкүнчүлүк болбогондуктан ордерин соттук отурумда бере алган эмес. Андыктан эмки соттук отурум 2020-жылдын 17-июнь саат 14-кө калтырылды.